12 декабрь күнү Борбор калабызда кахилярдык имплантация жасалган балдардын ата-энелери менен Катар мамлекетинин бир катар өкүлдөрүнүн ортосунда бейформал жолугуу болуп өттү. Жолугушууга Катар мамлекетинин Кыргызстандагы элчиси, кахилярдык имплантация программасынын башчысы Абдулсалам Аль-Кахтани, профессор Омран Аль-Тумари, Али Аль-Сади, доктор Хамид Абдул-Хади жана президенттин администрациясынын саясий жана экономикалык бөлүмүнүн башкы эксперти Шахзадан Түмөнбаев жана бир катар дарыгерлер тобу катышты. Биз бул долбоордун демеушчүлүгүнө Катар мамлекетинин кайрымдуулук министрлигинин тарабынан алганбыз. Бул долбоорду ишке ашырып жатканыбызга биз аябай кубанычтабыз жана биз буга чейин дагы бул окшогон долбоорлорду бир тоон ишке ашырганбыз. Адамдарга жакшылык тартуулай турган долбоорлорду ишке ашырганга даярбыз жана бул нерсе бизди чоң бир бакытка бирейт. Мен ушул балдардын кубанганын көрүп аябай бактылуу болдум. Балдардын жүрөгү тынч экенин көрүп мен аябай бактылуу болдум жана сүйүндүм. Мен өтө кубанычтамын. Сиздердин балдарыңыздар мектепке барып, ушул башка балдардай эле угуп, билим алып, бул нерсе өтө чоң мүмкүнчүлүк. Бул мүмкүнчүлүктү балдарга тартуулап жаткандыгыбызга мен аябай кубанычтамын. Жана бизде ушундай бир ырсап бар. Эне бул мектеп, эгер ал мектеп жакшы мектеп болуп, жакшы окутса, ал мектеп бир муунду даярдайт. فالعلم الحديث حاليا هو يعتمد على تدريب الأم كيف أن تتصرف مع الطفل في بيئته الصحية الصحيحة. Азыркы биз сөз кылып аткан нерсе бул эненин ошол дарыланган балага кандай көңүл буруу керек, кандай көнүгүүлөрдү аткаруу керек жана кантип ошол балага мындай бир өзүн алып кеткенге жардам көргөзүбүз керек, ошол боюнча сөз кылабыз. فعال في المجتمع إن شاء الله. Биздин негизги максат бала дени сак чөйрөдө чоңоюп, дени сак мектептен билим алып, ошол учурда университеттен билим алып, бир кесипкөй, бир адис болуп, коомчулукка өзүнүн пайдасын келтирген бир дени сак кадр даярдоо максатыбыз. كما أشكر الفريق الطبي في جمهورية قرغيزستان. Ошондой эле медициналык тараптан Кыргыз Республикасынын командасына терең ыраазычылыгымды билдирем. Катар мамлекетинин өкүлдөрү министрлер кабинетинин ардак грамотасы жана ата-энелердин сыйлуу белектери менен сыйланды. Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуржогожоевич Жапарович белгилегендей, бизде демек өтө маанилүү бул адам баласы жана адамдын ден соолугу, саламаттыгы. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дагы биринчиден өзүнүн атынан, кабинеттин атынан ыраазычылык иретинде ыраазычылык барагын сиздерге тапшырууга уруксат этип койду. Just having rest, especially during summer times. Thank you. God bless you. Thank you. This is national. National, right? Yeah. National. Yeah, فيها هذه لحن. Why Gilgit big head? It's coming inside. وصلوا كبار إلى 300 حال. Жана ушул аянын себебинен биз бул жакта дагы да өзүбүздүн иш-чарабызды улантып, азыркы учурда 300дөн ашуун долбоорду ишке ашырган турабыз. وإن شاء الله نلعب مع البنت الآن نذهب إليها وتتعرف على سعادة السفير. Азыр буюрса барып кызы менен чогуу ойнойбуз. وكل هؤلاء الأطفال أولادي. Жана ушул жердеги бардык бөбөктөр, бардык балдар биздин балдарыбыз. وأولاد علي. Дарыгерлерди тосуп алуу, сыйлоо аземинен сырткары балдарга оюн зоок программасы, ата-энелер менен катар кече конокторуна атайын сый тамак уюштурулган.
Эске салсак, 2020-жылы алгачкы жолу угуусу начар балдарга 4 операция жасалган. Жалпысынан 78 операция кыргызстандык дарыгерлер менен биргеликте Катар мамлекетинин жогорку квалификациялуу дарыгерлери тарабынан ишке ашырылган. Бир дана кахилярдык импланттын минималдуу баасы операция акысын андан аркы реабилитация иштерин эсепке албаганда 13 000 АКШ долларын түзөт. Каржылоо иштери толук Катар мамлекети тарабынан болуп, Кыргызстандын аймагында жасалган. Кызматташтык муну менен токтолбостугун, алдыга дагы да көп пландар бар экендигин бир катар тараптар белгилеп келет. Эске сала кетсек, Сокол медиа редакциясы буга чейин бул маселени чагылдырган. Сурдопедагогту аяктан эле ошол жактан жалгыз Жок, бул жакта 1 жылдан бери ушул жакта Батирде турам. Атайын Жалгыз ушу балам үчүн Батирде турам. Калганым айылда. Жардамга муктажбыз. Биз уже 1 жылдан ашык күтүп атабыз бул операцияны. Андагы бир катар ата-эненин тилеги орундалды. Операция башталышкан экендигин, кийинки ийгилик ата-энеден көз каранды экендигин дарыгер белгилеп өттү. Дүйнө боюнча баланын өнүгүүсү, анын өз алдынча аракеттери 30% түзөт. Ал эми калган 70% баланын өнүгүүсүнө туура немеге ден соолугу чын болушуна бул 70% анын энесинин көз каранды болот. Бүгүн өтө жакшы иш-чара болуп жатат. Балдардын жана алардын ата-энесинин жүзүнөн жылмаюу көрүү биз үчүн бакыт. Жана дагы бир баса белгилеп айтып кетчү жагдай. Имплант бул иштин 30%, калган 70% ата-эне менен баланын ортосундагы мамиледен көз каранды. Кыргызстандагы алгачкы операция болгон наристенин апасынан андагы сезимдери менен бөлүшүүсүн сурандык. Сиздин бир операция болгон кыздын ата-энеси экенсизде, бизге жеткен. Ооба. Кандай сезимдер болду эми операция? Биринчи аябай эле башкача толкундануу болду. Себеби мен бул жөнүндө өмүрүмдө уккан эмесмин, кулагы укпаган деген нерсени билген эмескем. Анан биринчи жолу операция болгондо кызым мындай ар бир үнгө көңүл буруп, ар бир үнгө мындай сүйүнүп мага көрсөтүп атканы бул аябай башкача бир сезим болду. Анан биринчи сүйлөгөнү апа, мама, дай деген эң алгачкы биринчи сөздөрүнүн бири болчу. Бул сезимди мен даже сиздерге айтып түшүндүрө албайм. Мындай коркунуч сезимдер болгон жокпу? Мисалы буга чейин практика биздин республикада мындай болуп көрбөсө, сиздин кызыңыз алгачкы рет болуп жатканда коркунуч сезимдер болду. Биринчи эле биз кулагына укпайт деп укканда эле мен интернеттен окуп баштагам. Себеби бул башка чечилүү болуп атат да. Анан кулакты операция жасайт экен, анан кандай болот экен, эмне болот экен деп бардык мифтерди окуп чыктым. Жакшы жакты, жаман жакты. Анан буга чейин бизге чейин болгон операция болгондордон кеңеш алып аттым. Анан бирок минус жагын көргөн жокмун. Только плюс жагын көрдүм. Анан Аллах Таалага аманат кылып бердим. Бюджеттен кандайдыр бир тыйын тыпыр бөлүп берсе, биздин балдар үчүн булардын ушундай ар бир 5 жылдык апгрейд деп коет, бул жаңылануу. Ошо кандайдыр бир каражат бөлүп берсе, жана ошондой эле ушу биздин балдарга ылайыктуу сурдо центрлерди куруп берсе, же болбосо түзүп берсе, кандайдыр бир мамлекеттик программа болсо деген бир ой тилегибиз бар. Бирок билбейм канчалык деңгээлде биздин сөзүбүз бийликке жетет. Мамлекет тарабынан ушул операция болгонго чейин андан кийин кандайдыр жардамдар көрүлдүбү? Ишенесиздерби, ушу мамлекет тарабынан, ушул Катар мамлекети тарабынан түзүлгөнгө чейинки проектке, ушул проектке чейин эч кандай жардам болгон эмес. Буга чейинки ата-энелер өз көйгөйлөрү менен жалгыз кала беришчү да. Жалгыз эле калышы да. Себеби дээрлик бир импланттын баасы өзүңүз билгендей $15,000 $30,000 чейин ки акчаны түзөт. Ошол себептен мамлекет тараптан эч кандай жардам болчу эмес. Азыркы учурда эми биз көптөгөн баягы ушундай сөздөрдү көтөрүп чыгып атабыз. Үмүтүбүз чоң. Биздин мамлекет эгер биздин балдарга ушундай кандайдыр бир өз тарабынан жардам көргөзсө, биз ата-энелер бактылуу болот элек. Ушу неберем Айдарга операция кылууну жасатканбыз, капиллярга койдурганбыз. Аллага шүгүр 2,5 жыл болду жасалганына. Жылыштар бар, өтө жакшы. Менин балам мурун сүйлөбөчү эле двухсторонний вообще эки кулагы тең уккан эмес. Азыр мына Кудайга шүгүр 3 сөздү кошуп орусча окутуп атат. Өзүм Жалал Абад областынан боломун.
2,5 жылдан бeri ушу Бишкекте жашап атам ушу неберем менен. Азыр жакшы жылыштар жакшы, 3 сөздү кошуп сүйлөп калды. Апа деген сөзүн уккан биз үчүн аябай бир сыймык. Аллахыма шүгүр, ушундай адамдар бар экен, Катар мамлекети бар экен, ушу кайрымдуулук фонддору бар экен, ушуларга аябай чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына бүгүнкү уюштуруу ушуларга да аябай чоң ыраазычылык. Биздин балдар үчүн аябай сонун оюндарды уюштуруп, буларга өзүбүзгө чоң мотивацияны берди. Аллага шүгүр. Бизге бирди берсе Аллах буларга миңди берсин. Өтө ыраазымын.